Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтардан күндүзгө чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Бүгін жогорку кеңештин отурумунда айрым депутаттары Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы абал тууралуу министрлер кабинетинин маалымат беришин талап кылышты. Анда алар аталган райондун кыргыз-тажик чек арасында кошуна тарап жакындап келип, курулуш иштерин жасап жатканын жергиликтүүлөр айтып жатканын билдиришти. Андыктан бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповду чек ара кызматынын башчысын чакырып, маалымат укпайлыбы деген сунуштарын беришти. Тиешелүү мекемелер бул боюнча кийинчерээк маалымат бериле тургандыгын билдирди. Эске салсак, кыргыз-тажик чек арасындагы 28 апрелден 1 майга чейинки болгон бир тараптуу куралдуу агрессияда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун адам жаракат алды. Аймакта 100дөн ашык жеке турак жай өрттөнүп, мектеп, бала бакча жана чек ара бекети сыяктуу мекемелер аткыланып кыйраган. Аймактагы 58 миңге чукул адам жашаган жерин убактылуу таштап качууга аргасыз болгон. Маалымат кетти. Алай тарапта чек араны тажик тарап бузуп аткандыгы жөнүндө. Ошол маалыматтын канчалыгы чындык, анан канчалык кооптуулук болуп калбасын үчүн чек ара кызматтарын чакырып маалымат албайлыбы деген сунушум бар. Чоңалайдын границасында, Тажик менен Кыргызстандын границасында келип, окоп казып, ошол жерде тажиктар отуруп атат, адамдарды уже коркунуч пайда болуп атат деп адамдар ызылдап чалышып атышат. Ошондуктан азыр мына премьер-министрди, кабинет министрди Мариповдун өзүнү чакырып, погранслужбаны чакырып, ушуну укпайлы. Ушул жерде дагы билесиздер, мына 99-жылы биринчи чоң кол салуу ушу Чоңалайдан болгон. Адамдар атышып, бир канчасы наут болуп, анан жанагы гражданский адамдар, бул жактан солдаттар баргыча оштон 41 автомат алып барып тосуп чыккан. Азыр дагы ошондой коркунуч пайда болуп атат. Ушуну азыр срочно мындай решение кабыл алып, эметпесе ал жакта өтө опасный болуп турат. Бул Баткенден чатак болот. Ал жерде баягы адамдар ал жактан азайып, азыр тосуп чыкканга адам аз. Ал жөн эле Сары Таш Гүлчөгөчө келип калышы мүмкүн алар. Акыркы бир суткада коронавирустун жаңы 253 учуру катталып, жалпы көрсөткүч 101.219 жетти. Учурда илдеттин дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаар менен Чүй, Ысык көл областарында катталууда. Ошондой эле бир күн аралыгында COVID-19 дагы 7 киши каза тапканы белгилүү болду. Анын 3-өө Чүй областында, 2-өө Бишкекте, ал эми Талас менен Ысык көл областарында бирден бейтап көз жумду. Учурда коронавирус менен 3996 адам алып барышууда. Анын 1,5 миңи ооруканаларда болсо, 494 бейтап оор абалда. 86 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан Улуу Журт саясий партиясы башкы прокуратурага кайрылып, анда буга чейин шайлоону уюштурган жергиликтүү жетекчилерди жоопко тартууну өтүндү. Бул тууралуу аталган саясий бирикменин өкүлдөрү билдирип чыгышты. Алардын айтымында, жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоону уюштурууга салык төлөгөн элдин акчасы кеткен. Андыктан шайлоо учурунда өз милдетин жакшы аткарбаган же өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ашыкча аткарган аткаминерлерге иш козголуп, жоопко тартылышы керек. Кайра шайлоо өткөрүүдө алардын таза шайлоо өткөрөрүнө көзүбүз жетпейт. Буга чейинки шайлоолордо да административдик ресурсту одуно колдонулушун эске алуу менен алдын ала ушундай кадамга бардык дешет партиянын өкүлдөрү. Эске салсак, Ош шаардык кеңешине 9 партия атсалышып, 4-төө тиешелүү босогодон өткөн. Бирок 6 партия анын жыйынтыгына нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдошкон. Алар шайлоо ыплас өттү деп Ош шаардык мэриясы мыйзам бузууга барганын айтышкан жана мэр Таалайбек Сарыбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну талап кылышкан. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктардан улам Ош шаары менен кошо эле Бишкек жана Токмок шаардык кеңештерине болгон шайлоолорда жокко чыгарылган. Өлкөдө жалпы республикалык тестирлөө башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык өнөктүктүн биринчи туру кечээ башталып, ал бүгүн да уланууда. Биринчи турга жетишпей калгандар экинчи, үчүнчү турга катышса болот. Экинчи туру 21-22 майда, ал эми үчүнчү тур 22-23 июнда өтө турганы маалым болду. Ага ылайык тестирлөө 115 борбордо жүрүүдө. Ал жакта бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун жана ден соолугун камсыз кылуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн.
медициналык кызматкерлер да иштеп жатат. Жалпы республикалык тестирлөө өтүүгө өлкө боюнча жалпы 42.817 абитуриент катталган. Белгилей кетчү нерсе, тестирлөөгө Кыргызстандын орто жана орто кесиптик билими бар жарандары да катыша алышат. 5 класстын окуучусу Бекбол Жусупалиевдин өмүрүн сактап калууга кол суналы. Жеткинчек 2 жылдан бери боордун циррозу жана ак кан илдети менен жабыркап келет. Кече Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда кайрымдуулук концерт өтүп, анда түшкөн каражаттын тең жарымы бейтаптын ата-энесине берилди. Акча окуучуну Индиянын врачтарына алып барууга жумшалат. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өткөн кайрымдуулук концерти 5 класстын окуучусу Бекбол Жусупалиевке арналды. Анда эмгек сиңирген артист Игорь Воронцов келгендерге бир топ чыгармаларын аткарып берди. Кайрымдуулук иш-чарасынан түшкөн каражаттын тең бөлүгү мектеп окуучусунун дарылануусуна бөлүнүп берилет. Играться, бегать, прыгать и учиться в школе. Я очень хочу кушать то, что я хочу, но в связи с болезнью я не могу себе этого позволить. 5 класстын окуучусу Бекбол Жусупалиев Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектепте билим алат. Бирок акыркы 2 жылдан бери боордун циррозу жана ак кан ооруларына байланыштуу мектепке бара албай келет. Мугалимдер жамааты ага сабактарынын баарын онлайн форматта өтүп беришет экен. Бекбол болсо сабактарын калтырбай окуп, класстын алдыңкы окуучуларынын бири. Келечекте программист болсом деген тилеги бар. Мактоонун солисти болом. Бош убакытта балдардай болуп эле ойнойм. Бирок азыр эпидемия болгон үчүн эшикке чыга албайм. Секиргенге болбойт, чуркаганга болбойт. Ошондуктан үйдө эле оюлдук смартфондор менен ойнойм. Кызыгам программированияга баргым келет. Азыр окугум келет. Бекбол Жусупалиев 3 жылдан бери химиотерапия алып келет. Жеткинчекке так диагноз коюш үчүн Help the Children кайрымдуулук фонду индиялык дарыгерлерди Кыргызстанга чакырышкан. Мындан 1 ай мурда эле чет элдик ак халатчандар келип, баланы текшергенден кийин анын оорусун операциясы жок эле айыктырса болоорун айтып үмүт беришкен. Ага чейин мындай болуп ооруган дагы эмес. Жакшынакай эле жүрчү, мектепте жакшы окучу. Алдыңкы окуучулардын катарында болчу. Отличник болуп окучу. Анан өзү кичикесинен мындай музыкага жакын таланттуу болчу. Апластическая анемия биринчи диагноз болгондуктан операция кылганга болбойт эле, потому что биз азыр ай сайын кан куйдуруп турабыз. Даже бывает, что 1 айда 2 жолу куйдурабыз. Гемоглобин, тромбоциттери түшүп кетет. Анан операцияга тем более болбойт. Help the Children кайрымдуулук фонду 14 жылдан бери онкологиялык илдет менен жабыркаган балдарга жардам көрсөтүп келет. Елена Конееванын айтымында өлкөдө кайрымдуулук кылган жарандардын саны арбын. Да, вы знаете, все эти годы Мен кыргыз эли менен аябай сыймыктанам. Анткени элдин башында кандай гана кыйын күн түшпөсүн, калың журт эле колун сунуп турат. Пандемия учурунда адамдар өздөрү араң жашап жаткан кезде дагы бизге келип көмөк көрсөтүп тургандардын саны арбын болду. Биздин эл сом капчыгыбызга ай сайын акча салып тургандар да бар. Мен элге аябай ыраазымын. Былтыркы жыл кыйын болгонуна карабастан биз 13 миллион сомдон ашык каражат топтоп балдарга жардам бере алдык. Уюштуруучулардын айтымында кайрымдуулук концерттен 200 000 сомдон ашык түшүп, анын 129 000ден ашыгы Бекбол Жусупалиевдин ата-энесине берилген. Ал толугу менен жеткинчектин дарылануусуна жумшалып, бейтап индиялык врачтарга сапаралат. Ал арада 5 класстын окуучусу Бекболдун тагдырына кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандар жардам берүүнү кааласа, экрандагы эл сом номурларына каражат которсо болот. Чолпон Жээнбекова, Акзат Сүлеев, НТС. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. НТСтен алыстабаңыздар.